Бұл видеоролик мамлекеттик кызыкчылыкты туутуткан жана адамдык касиеттери кийинки муунга үлгү болуп, өлкөнү чейрек кылым башкарган Турдакун Усубалиев жөнүндө. Менин урпактарымдан экөө катар чыкпайт, бирден үзүлбөй чыгып турат. Ал Олуя. Ал Олуянын бул сөзүн өз оозунан уккан аксакал, Олуянын айтканы чын чыгып, азыр Усубалиев эл башы болду деген. Турдакун Усубалиевдей жетекчи оңой менен жарала бербейт. Андай адамды кыргыз эне дайыма төрөбөйт. Анан калса, бул залкар Усубалиев болуп жаралып калышына анын түпкү теги Олуя Калыгулдунун каны, салымы чоң. Асанбек Стамов. Ар бир мамлекеттин гүлдөө доору болот деп айтылат тарыхта. Кыргызстандын 20-кылымдагы өнүккөн доору Турдакун Усубалиев республикага жетекчилик кылган убакытка туура келет. Турдакун Усубалиевич каныккан партиялык ишмер эле. Турдакун Усубалиев мамлекеттик жана саясий ишмер кандай болот, кандай жашайт жана максаты кандай болушу керек деген суроого өзүнүн узун жана өрнөктүү жашоосу менен жооп берген адам. Бул инсанды таанып коюубуз, биз адам катары кандай жаран болуубузду жана мекенге атуул катары кандай кызмат кылышыбызды үйрөтүп берүүчү жашообуздагы багытыбызды туура тарапка бура алаарына ишенем. Анда эмесе каарманыбыздын ким экендигин сөз башынан өз оозунан уксак. Менин жет атам Сарбагыш уруусунан таралган. Эң түпкү чоң атабыздын бири Дөөлөткул, анын 4 уулунун бирине Бай деген ат коюшуптур. Мына ошол Бай биздин чоң атабыз. Байдын 5 баласынын бири Калыгул. Калыгулдун балдары Ногой, Шыгай, Күнтууган, Күнтуугандан Кененсары, Акидей, Семетей, Кененсарыдан Усубалы, Усубалыдан окурмандарды терең урматтаган мен Турдакун. Кененсары 34 жашында каза болуптур. Чоң энем Уулкан жаш эле жесир калат. Элдин салты боюнча чоң энем Уулкан кайнысы Акидейге күйөөгө чыгат. Менин атам Усубалы Кененсары уулу 1988-жылы 105 жашында бу дүйнөдөн кетти. Акидей болсо 1940-жылдын башында улуу атамекендик согуш башталаар алдында каза болду. Анын жашы да 90дон ашкан. Акылман Калыгул китебинен. Атасы жөнүндө окуяны мен Турдакун аксакалдын өз оозунан уккан. Келтире кетейин деп Асанбек Стамов. Турдакун атанын сөзүн мынтип айтып берет. ЦКнын биринчи катчысы болгону чолоон тийбейт. Атам канча келип кетсе деле, ага бир жакшы кызмат өтөбөптүрмүн деп кыжаалат болуп жүргөндө, үйгө атам келди деп кулжеке чалды. Мен бүгүн кечикпей эле барам. Монча жагып койгула атамды өз колум менен киринтейин деп айтор, үйгө эртерээк баргансыдым. Атам төрдө отуруптур. Чай ичип, амандашып сурашкандан соң, ата, анда жүрү мончого кирип чык, өзүм жуунтам аркаңды бир жакшылап жешип берейин десем, атам мени жемелей ормое карап койду. Бу сен Турдакун эч нерсе билбейт турбайсың ба? Эгерде сен жылаңач аркамды жышсаң, башыңдан бактың таят, сен деген элдин канысың деп койду дейт. Мындан өткөн кыраакылык болобу? Дагы эле Турдакун аксакалдын атасы жөнүндө бир мисал. 1964-жылдын август айында Кыргызстанга Хрущев келип, Ысык көлдө анча-мынча эс алып кеткендиги жөнүндө айым кептер бар. Көрсө ал чын экен. Хрущевди узаткандан кийин үйүнө атасы келиптир. Бет келип отурганда ага берген биринчи суроосу: "Турдакун, айтчы чыныңды. Орустун падышасы көпчүлүктүн көзүнчө сууга жылаңач кирдиби?" дептир. Оюнда эч нерсе жок баласы чечинип сууга түштү, атанын эмнеси жаман деген экен. Атасы башын чайкап: "Атаңа наалат. Падыша башы менен элге жылаңач этин көрсөтпөсө болмок. Башынан багы кеткен турбайбы?" дептир. Усубалы аксакал Калыгул Олуянын макта тукуму болуп жатпайбы? Кыраакылыгын, теңирге ишенген ырымчылдыгын мен аябай жактырчумун деп эскерип Асанбек Стамов. Усубалы аксакалдын Бүбүкан аттуу туң кызы бир окуяны айтып берген бар.
Turдakын Усубалиев пенсияга чыккандан кийин көп өтпөй басма сөз беттери менен радио телевидениеде аны аябай жамандашып, ал тургай партиянын катарынан чыгарып коюшканда үйүнө атасы Усубалы келип, кайратыңдан жазба Турдакын, эгер күнөөсүз болсоң, акыр түбү акталасың. Эгерде күнөөң анык болсо, колуң менен кылганыңды мойнуң менен тарт. Анан калса падыша деген тактан кеткенде көзүнүн тирүүсүндө качан эле жакшы аттуу болуптур деп айткан дейт. Караңыз, ушундай атадан, ошондой улуя чоң атадан жаман уул туулуусу мүмкүнбү? Турдакын Усубалиевдин ата-бабасы Манап бийден тараган. Манап бий тарыхый инсан. Ал Сарбагычтын небереси Дөөлөстүн 4 уулунун бири болгон. Манап же манапчылык сыяктуу ак сөөк чөйрө Кыргызда мына ошол касиеттүү манаптан башталат. Бирок манаптын бардык эле укумдары манап атала бербеген. Манап тукумдарынын көбү букара болуп кеткен. Алар көбүнесе чала манап, ач манап, ток манап, андан ары чынжырлуу манап деп жиктелген. Турдакын Усубалиев илгертен бери эл бийлеген, эл коргогон чынжырлуу манаптын тукуму. Демек, Турдакын Усубалиев саясий аренада фокусунан пайда болгон жетекчилерден эмес деген. Турдакын Усубалиев 1919-жылы Нарында дыйкандардын үй бүлөсүндө туулган. 9 классты Айылдын мектебинде бүтүрүп, пединституттун студенти болот. Студенттик кезинде эле жакшы окуп, башкалардан өзгөчө көзгө илинип, Сталиндин стипендиясын алган. Ошол кезде Сталиндин стипендиясы Кыргызстан боюнча 5 же 6 окуучуга берилген. Бул стипендия жөнөкөй стипендиялардан 3 эсе көп болгон. Ошондуктан Усубалиев бай студенттердин катарында болгон десек болот. Болгондо да окуусунун мөңөсүн ошентип студент кезинде эле жей баштаган. Кийин Москвадагы жогорку партиялык мектепке жиберилет да аны отлично бүтүргөнү үчүн окууну бүтүргөндөн кийин региондордун биринде пропаганда бөлүмүнүн орун басары болуп иштеп калат. Борбордук комиссиядан келгендерге көмөктөшүп жүрүп, аны бир жетекчи байкап калып, борбордук комитетке чакырат. Ошентип Турдакын Усубалиевге борбордук комиссиянын пропаганда бөлүмүнүн жетекчиси кызматы сунушталат. Албетте Усубалиев макул болуп, бул кызматта 1 жылдан ашык эмгектенген. 1943-жылы партия жана жетекчилерди даярдоо максатында Москвага окутуу уюштурат. Бул окутуунун максаты Советтик Союздар боюнча башкаруучу кадрларды жана аскердик кадрларды даярдоо болчу. Келечектеги ажообузду бул сапардагы ийгилик коштоп, Кыргызстандан тандалган 4 кишинин бири болот. Ал окууга бүткүл Союз боюнча 700 киши тандалган. Поезд улам ар бир станцияга токтоп жатып, Москвага 10 күн дегенде арам жетишет. Ошентип окуусу башталып, дүйнөнүн эң кыйын окумуштуулары, эң мыкты адистери сабак өтүшөт. Усубалиев кийин өзүнүн китебинде ар бир мугалимин ар бир өзүнчө чоң урмат сый менен эскерген. Фронтто согуш жүрүп жаткан маалда жогорку партиялык мектеп жогорку деңгээлде сабак өтүп, келечектин лидерлерин даярдап жатты. Турдакын Усубалиев окууну бүтүргөн соң студенттердин бир бөлүгү дипломатиялык иштерге, экинчи бөлүгү министрликтин аппаратына, үчүнчү бөлүгү болсо коммунисттик партиянын аппаратына бөлүнчү. Усубалиевге пропаганда жана үгүт бөлүмүндө иштөө сунушталат. Бул кызматта 10 жыл иштеп, партиялык мамлекеттик кызматта чоң тажрыйба алат. Ошо бойдон туура 10 жылдан кийин 1955-жылы Кыргызстанга кайтып келет да, Кызыл Кыргызстан гезитине башкы редакторлукка шайланып 1 жыл иштейт. Кийин кайра эле Кыргызстан борбордук комитетинин агитация жана пропаганда бөлүмүнүн жетекчи болуп иштейт. 1958-жылы шаардык кеңешке шайланып, Фрунзе шааркомуна биринчи катчы болот. 1 жыл өтпөй эле жогорку кеңештин депутаты болот. 1961-жылы Разаков жана Дыйканбаев борборлук комитетинен иштен четтетилет жана Усубалиевдин пленумда доклад менен чыксын деген буйрук келет. Исхак Разаковду кыргыз элин, тилин жана маданиятын өнүктүрүп жаткан кызматтарын жактырышпай, расмий кагаздарда экономиканын өнүгүүсүнө пландардын аткарылбаганы жана акчаны керексиз жерге пайдаланды деген айып тагышып, аны кызматтан четтетишкен.
El arasında ardayım bilip bilbey, eski menen жаңа жетекчини бири-бирине кайраштырганды жакшы көргөн адамдар болуp келген. Усубалиевди да Исхак Разаковду кетирген деп жаман көрүп күнөөлөп жүрүштү. Ал эми аларды тааныгандар болсо, экөө жакшы мамиледе болгонун айтышкан. Усубалиев өзү эскерип кеткендей, өлкөдө биринчи адам болуу кээ бирлери ойлогондой жеңил эмес. Ар кандай маселелерде да элдин камын ойлоодогу позициясынан тайбашы керек. Жашоо мага эч качан өзүмдөн чыкпай ар дайым сабырдуу болгонду үйрөткөн. Турдакун Усубалиев. Партиянын 12-чи съездинде Усубалиев доклад менен чыгыш керек болду. Бул докладдын натыйжасында анын тагдыры чечилмек. Биринчи жолу чоң аудиториянын алдында чыгаарда толкунданганын айткан. Анткени ошол доордун эң бинимдүү жана эң таасирдүү адамдарынын алдында сүйлөмөк болчу. Ошентип Усубалиев биринчи жолу чоң трибунадан сүйлөйт. Ошондо эң биринчи эле Нарын дарыясына чоң ГЭСтерди куруу керектигин айткан. Жана ошондой эле коңшу өлкөлөргө жана жалпы СССРге бул ГЭСтин курулушунун өтө пайдалуу болоорун айтып, бул маселе боюнча чечимдерди эртерээк чыгарууну сунуштаган. Ал мезгилде ар бир маселенин Советтер Союзуна канчалык деңгээлде пайдасы болоорун тастыктаганда гана ошол долбоор ишке ашчу. Турдакун Усубалиевдин өзгөчөлүгү ушунда эле. Ал эң биринчи жөнөкөй көйгөйдү да союздук масштабда көтөрүп, анын оң же терс тарабын далилдеп айтып, өз оюна ынандырчу. Турдакун Усубалиев өмүрүндөгү бул мезгил өтө бир чоң сыноонун учуру эле. Ал кезде Сталин башында турган ЦК КПССте тартип өтө катуу эле. Күнү-түнү тынбай иштеп, нечендеген жооптуу тапшырмаларды аткарып, ананда таптакыр орус чөйрөсү жок. Карапайым элет жерде Кочкордо өскөн жаш жигит үчүн мындай сыноо оңойго турбаганын түшүнүү керек. Турдакун Усубалиевдин өзүнүн айтуусуна караганда, нечендеген грузин, татарларды айтпаганда да орустун эле кашкайган далай жөндөмдүү жигиттер КПССтин аппаратында иштөөгө чыдабаптыр. Ал эми Турдакун аттуу кыргыздын карапайым жигити ал жерде 10 жыл иштеп жатышы эрдикеме эмне? Батырды белегинен тааныбай, жүрөгүнөн тааны дейт кыргыз. Мындан сырткары ал чыгаан публицист катары жер, суу, чек ара маселеси, кен байлыктарыбыз, өнөр жай менен айыл чарба, экономика, маданий агартуу тармагы боюнча бир катар китептерди чыгарды. Анын жетекчилик тушунда Кыргызстандын искусство маданият жамааты өсүп, өнүгүп өзүнүн туу чокусуна жеткен эле. Турдакун Усубалиевдин канчалык кыраакы жана парасаттуу болгондугун төмөнкү окуя менен жооп берели. Ысык көлдүн боюнда саякатчы Семенов Тяншанскийдин эстелиги коюлмак. Эксперт комиссиясынын төрагасынын дейт бул баянды айтып берген Асанбек Стамов. Москвадан бери адистер учуп келип, эстеликтин проектси, макети жактырылган эле. Эстеликтин автору Ленинграддын Көркөм академиясын бүтүргөн дүйнөгө таанымал скульптор Горовой. Комиссия эстеликтен кабыл алынган макетин Турдакун Усубалиевичке көрсөтүп коюуну чечкен. Макет коюлган залга келген Турдакун аксакал шашпай көпкө ойлонуп турду да анан Горовойдон: "Сиз илгерки саякаттарда минилген жылкыны көрдүңүз беле?" деп сурады. Жигит уяла түшүп көргөн жок элем деп чынын айтты. Көрсө ал жылкыдан жылкынын айырмасы жок деп ойлоптур. Сиз чыныңызды айттыңыз, рахмат. Бу жердеги орус тукумундагы жылкы. Карачы сөөктөрү чоң. Ал тургай аттын туяктарында така жок. Түшүнүп турам, сиз буга искусстводогу шарттуулук деп жооп бергени турасыз. Алматыдан бери таштуу капчыгай аркылуу ашып түшкөн аттын туягы түшүп калбайбы? Менимче ал кездеги мылтыктын маркасы да башкачараак болгон. Ошентип Семенов Тяншанскийдин кийген кийими менен ат жабдыгына чейин айтып, жайдары түрдө "Сиз этнография музейлерди бир сыйра көрүп чыгыңыз" деди да, анан эстеликтин масштабына чейин эринбей айтты. "Мен сизди окутуп жаткан жокмун, бирок искусствода чувство меры деген түшүнүк бар эмеспи" деп оюн бүтүргөн. Ишикке чыктык. Көп сүйлөбөгөн адис баарын туура айтты.
кайра иштебесем болбойт деп Ленинградка кетти да дагы жарым жылча Турдакун Усубалиевичтин замечаниясы боюнча иштеп, эстелик экинчи жылы гана өз ордун тапкан. Ысык көлдүн жээгиндеги орус саякатчысына коюлган ошол эстелик искусство адистеринин пикири боюнча дүйнөлүк шедеврлердин катарына кирет. Мындан сырткары искусство, адабият жана маданият тармагыбыз менен анын материалдык базасы боюнча Кыргызстан Союздук Республикалар боюнча эң бир алдыңкы орунда турар эле. Турдакун Усубалиев тарабынан театрлардын негизги көшөгөлөрүнө чейин контролго алынчу. Кайсы көшөгө кайда заказ берилип, материалы эмнеден экенин да сурайт. Нарын суусунун боюндагы ГЭСтер дагы ал кишинин тушунда курулган. Турдакун Усубалиевди Фрунзенин башкы архитектору деп аташкан. Ал тоолордон мрамор кестирип, мрамор иштетүүчү завод курган. Филармония, цирк, опера, балет театры, улуттук китепкана, улуттук билимдер академиясы, тарых музейи, Ала Тоо аянты, өчпө сот, жер астындагы өтмөктөрдү куруп, ал эми өзүнө өз заңгыраган сарай салдырган эмес. Бирок өлкөнүн борбору болгон Фрунзени салып кеткен. Эмнеге Усубалиев Нарын областарына ири ТЭЦтин салынышына каршы чыккан? Кантип эле биринчи секретардын убагында 6 ГЭС салынып, кийинки 30 жыл бою бир дагы ГЭС сала алган жокпуз. Усубалиев кыргыз элинин башында 25 жыл турган. Ошол эле убакта Москвада 5 лидер алмашкан. Аны эмне үчүн бийликтен кеткенден кийин сындашкан? Кыргызстандын башында 25 жыл турган Кутман аксакалды жок жерден курулай жамандап киришти. Турдакун Усубалиевди теги боюнча Усубалиев хандын тукуму, ал башында эле кыргыздын душманы болчу, эл душманын түрмөгө тыкпаса болбойт деп асылгандар да болуптур. Көзүм барда бир ооз жылуу сөз укпай, көз өткөндө мактаганын курусун деп алып улатабыз айткандай, теги эле кара беттикке даба жок экен. Мындай чакта ал чөкпөдү, муңбады. Өшөргөн бойдон ар намысын бербей, акыры өзүнүн таза экенин далилдеп, Москва аркылуу акталып чыккан. Москвага каралуу каттардын биринде Усубалиев 25 жыл бою өкмөттүк дачадан тамак ашты, пул төлөбөй бекер ичкен. Кочкордогу өз айылына дворец салган деп айтышкан экен. Ал катты ЦК КПССтен текшерип келген грузин суракка алганда, аксакал 25 жыл өкмөттүк дачадан ичкен тамак аштын төлөнгөн квитанциясын, күнүнө, айына, анан ар жылдагысын өзүнчө алдына таштап койду. Эси огон грузин Кыргызстандын порткомиссиясынын башчысын алып Кочкорго барат. Анан аксакалдын атасынын үйүнүн жанындагы узун дубалды, жалпак шифер менен жабылган тамды көргөндө, жанындагыга, как чекеге, мени кайда алып келдиң? Мага дворецти көрсөт, мен сарай көргөнгө келген эмесмин депти. Аксакал курган дворец ушул десе, кайрылып кетип баратып, эл эмес турбайсыңарбы кыргыздар? Силерде бет барбы? Мындай сарайда бизден жөнөкөй колхоз чыдап турбайт деп келгенче порткомиссияны башкарган эме менен сүйлөшпөй койду. Аксакал пенсияга чыкканда токуму шыпырылган аргымактай кара башын гана алып чыкты. Кара чороодо минип турар машинеси да жок эле. Ал тургай илгерки кийим кечесин да жаңыртпай 10 жылдап жүрчү. Ошентип Турдакун Усубалиев жетектеген Кыргызстан жалпысынан таза эле. Бир дагы жетекчи казына уурдаган адам катары түрмөгө түшкөн жок. Анткени Турдакун Усубалиев эл башы катары өзү таза болчу. Турдакун Усубалиев атабыздан иш боюнча айрым чекилик кеткендир дечи, бирок ал Калыгул бабасындай кара кылды как жарган калыс болууга аракеттенди. Эгер бул улуу адамдын иш боюнча кетирген кемчиликтери болсо, аны тарых аныктар. Тарыхтан өткөн калыс ким бар? Калыгул Олуянын сөөгү Чолпон атанын кара оюнда жатат. Турдакун Усубалиев өз каражаты менен анын мазарына күмбөз салдырган. Дүйнөнүн артынан түшүп, өз элин кызыл уук кылып тоногондор акыры оңбойт. Демек Усубалиевдин бактысы ушунда. Ал башынан топуктуу, дүнүйөкор эмес. Ал Инжилде айтылгандай, өгүчкөндөй карапайым, жабандай акылман, арыстанча эр жүрөк. Батыр болсоң жердей бол, баарын бирдей көтөргөн, таза болсоң суудай бол, баарын жууп